Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы 2024-жылы ажылык сапарга барууну каалоочуларды каттоо аяктаганын билдирди. Муфтияттын сайтындагы маалыматка ылайык келерки жылы ажыга баруучулар РСК банк аркылуу алгачкы төлөмдөрүн төлөштү. Ага ылайык 13-ноябрга карата 6524 адам $2000 өлчөмүндөгү төлөмдү жана 1000 сомдук кайтарымсыз акчаны банкка төгүштү. Ушуну менен ажылык сапарга төлөм кабыл алуу жана каттоо токтотулду. Кыргызстанда келерки жылкы ажылык сапарга баруучуларды каттоо 9-ноябрдан 20-ноябрга чейин жүргүзүлөрү кабарланып, эгер квота толуп калса, каттоо мөөнөтүнөн мурда токтотулат деп белгиленген эле. Сауд Арабиясы бул жолу Кыргызстанга 6060 орун берген. Муфтияттын маалымдашынча дагы 500 адам резервте болот. Ошондой эле былтыркы ажылык учурунда кезеги жетпей калган 110 киши быйыл биринчилерден болуп ажылыкка барары күтүлүүдө. Муфтият быйылкы ажылык сапардын баасы кыргызстандык жарандар үчүн $3900 түзгөнүн билдирген. 2024-жылы ажылык зыярат июнь айында болот.